Урматтуу коллегалар, мына азыр контрабанда боюнча маселе сөз болуп калды. Биз бул боюнча 3 жылдан бери чырылдап жүрүп атабыз. Мына ЕС киргенден кийин базарларды карасаңар, импорт басып кеткен. Эми сизде бензин эле айтып калдыңар. Бензинден сырткары башка дагы товарлар көбөйүп кеткен. Ошо контрабанда айынан 20 000 жумуш орун жок болду. Мен ачык айтам. Биздин мына чегарада турган айрыкча автожолдо посттордо чегарачылар, алар патриоттор эмес. Анткени кичинекей акчага кызыгып, канча деген миллион сом бюджетке түшпөй атат. Атандаштык жок. Биздин ата мекенди өндүрүүчүлөр качан эле жумушун токтотуп, Россияга кетип калган мигранттар болуп. Урматтуу коллегалар, бул өтө орчундуу маселе. Бул бир эле бензин эмес. Башка мына кече башка мамлекеттер мына цемент боюнча да сөз айтылып калды. Башка мамлекеттер мына цементти киргизбей коюшат. Мына алар өзүнүн базарын бекемдеп атышат. Корго иш-чараларды жасап атышат. Өткөндө мыйзам долбоору, мыйзам киргизилген ун мелкомбинаттардын колдоо иретинде бул жерде кандай деген сөздөр айтылды? Саясий коррупция деген сөздөр да айтылды бул жерде. Кана ушул 650 миллион сом? Келди ушул 650 миллион сом? Келген жок. 20 000 жумуш орун жок болду. 150 миллион сом соцфонд жок болду. Мына ошол акыбал келдик. Эртең мына бензин, бүрсүгүнү башка товарлар ушинтип биз 100% импорт менен жашап калабыз. Рахмат.